Кеңсайда буга чейин 3000 адамга чек берилип, бул жерде жашоого, үй салгыла деген максатта бир топ чектер берилген. Бирок 15 жылга жакын убакыттан бери Кеңсай конушу дээрлик өздөштүрүлбөй, каралбай, ар ким алдына жараша жашап келди. Жыл башынан бери Жеңишбек Шерматович мэр болуп келгенден тарта Кеңсайга өзгөчө көңүл бурулду. Мына акыркы учурларда таза суу маселеси бул жакта толук чечилди, сууга суу маселеси толук чечилди. Электр энергиясы боюнча мына жыл аягына чейин берүү максатталып, азыр бул жерде жумуш жүрүп жатат. Аны менен бирге жакында эле Кеңсай конушунда билесиздер, бала бакча менен көп кубаттуу үйдүн курулушу башталды. Учурда бул жерде көрүп турганыңыздардай 100 орундуу бала бакчанын долбоору көрсөтүлгөн. Ага ылайык ушул жерде илинип турган сүрөттөгүдөй сонун бала бакча Кеңсайда курулуп жакында бүтөт. Азыркы учурда капсула салынгандан кийин бул жерде жумуш жүрүп жатат. Бала бакчанын орду даярдалып жатат. Бул жердеги процессти мен сиздерге айтып кете турган болсом, казылган жер бала бакчанын аянты, бул жердеги грунт, топурактын баары алынып башка жерге чыгарылды. Ал эми бул жерди азыр адистер айтып берди бизге. Кайрадан 2 метр кылып бул жерди трамбовка кылып толтуруп атат экен. Ар бир катмарында 30 сантиметрден бул жердеги топурактарды алып келип кайрадан салып, ал эми каток менен көрүп турасыздар, суу сепкенден кийин трамбовка кылат экен. 30 сантиметр бул топурак бир 15 сантиметрге чейин түшүп, бул жер пресстелип, тапталып катат экен. Каткандан кийин анын үстүнө анан фундамент курулуп, бала бакчанын курулушу андан ары өсөт. Азыркы учурда ошол фундаментти куюу жараянына даярдык көрүү иштери бул жерде атайын техникалардын жардамы менен жасалып жатат.